Саламатсыздарбы? Адам баласы жашоосунда үй бүлө куруу жана бактылуу болуу тууралуу ойлонгон учур болот. Бүгүн биз эмне үчүн буга олуттуу карашыбыз керектиги жана үй бүлөнү кантип пландаштыруу жөнүндө сүйлөшөбүз. Кандай ойлойсуңар? Эмне үчүн адамдар үй бүлө курушат? Анткени алар бири-бирин сүйүшөт, чогуу болгулары келет, балалуу болгулары келет. Муну алардын ата-энеси жана туугандары каалайт. Баары эле ошондой кылышат. Кыздын боюнда болуусу, кимдир бирөө мектеп курагынан сүйүп, тезирээк бойго жетип, акыры үйлөнүшүн күтөт. Башкалары билим алып, жумуштап, убакыттын өтүшү менен сезимдерин сынап көргөндөн кийин үй бүлө курушат. Айрым адамдар бул кадамды бир топ жетилген куракта жасоону чечишет. Үй бүлө куруу жана балалуу болуу сыяктуу маанилүү чечимдерге келгенде, жетилүү негизги фактор болуп саналат. Балдардын дени сак төрөлүшү үчүн келечекте ата-энелердин организмдери буга толук даяр болушу зарыл. Бул үчүн алар физиологиялык жактан бышып жетилиши керек. Дененин бардык органдары жана системалары толук калыптанышы зарыл. Ага кыздар дагы, балдар дагы эреже боюнча 18-20 жашында толук жетилет. 12-14 жашында этек кире келгенден кийин кыз кош бойлуу болуу мүмкүнчүлүгүнө карабастан, бул анын денеси баланын төрөлүшүнө даяр дегенди билдирбейт. Өспүрүм курактагы кош бойлуулуктун өспүрүм энелерге жана алардын балдарынын ден соолугуна тийгизген терс таасири чоң. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча, кош бойлуулуктун жана төрөттүн татаалдашуусу дүйнөдөгү 15-19 жаштагы кыздардын өлүмүнүн негизги себеби болгон. Эрте куракта төрөө энелердин жана жаңы төрөлгөн ымыркайлардын ден соолугуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Өспүрүм кыздардын балдары аз салмакта төрөлүп, мөөнөтүнөн эрте төрөлүп, көп ооруларга дуушар болушат. Албетте, кээ бир кыздар физиологиялык жактан 18 жашка чейин бала төрөөгө даяр болушу мүмкүн. Биологиялык жактан алганда, мектеп жашындагы өспүрүмдөр деле ата боло алышат. Бирок балалуу болуу жоопкерчилигине бир эле физиологиялык жөндөмдүүлүк жетишсиз. Психологиялык жана социалдык жетилгендик да керек. Наристе үчүн толук жетилген жоопкерчиликтүү ата-энелер керек. Ымыркай кам көрүүгө жана камкордукка муктаж. Муну айрым чоң адамдар да жазашы кыйыныраак. Эгерде адам психологиялык жактан жетилген болсо, анда ал өз сезимдерин түшүнүп жана эмоциясын башкара билет. Башкаларга боор ооруп, алардын муктаждыктарын түшүнөт. Стресске туруштук кылып, туура чечимдерди кабыл алат. Социалдык жетилгендиктин көптөгөн белгилери бар. Мисалы, алдыга максат кое билүү жана ага жетүү жөндөмдүүлүгү, чыр чатактарды конструктивдүү чечүү, жоопкерчиликти өзүнө алуу, көз карандысыз жашоо жана өзүн багуу. Бир гана алуу эмес, бере билүү. Ошол эле учурда тегерегиндегилерге кам көрүү. Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексинде эрезеге жеткен курак 18 жаш деп белгиленген. Ушул жаштан баштап мамлекет бул курактагыларды эрезеге жеткен жана толук жөндөмдүү деп эсептейт. Демек алар жарандык укуктарын колдоно алышат, үйлөнүп же турмушка чыга алышат. Никеге туруу бул паспортко мөөр бастыруу, шаңдуу үйлөнүү үлпөтү гана эмес, ага күндөлүк маселелерди чечүү да кирет. Үй бүлөлүк милдеттерди аткаруу убакыттын өтүшү менен өзгөрүлүшү мүмкүн. Аларды аялдар да, эркектер да аткара алышат. Үй иштерин жасоону, үй бүлөнү камсыздоону жубайлардын экөө тең же бирөө аткара алат. Ата-энелер наристенин төрөлүшү жана тарбияланышы жөнүндө чечимди чогуу кабыл алышы керек. Кантсе да ата-эне болуу жубайлардын экөөнүн тең талыкпас эмгеги. Ата-энелердин ар бири өзүн өзү калыбына келтирүүгө, окуусун улантууга, иштөөгө, достору менен баарлашууга, убактысы болгудай кылып, өз ара түшүнүү, урматтоо жана жумуштарын бөлүштүрүп, балага бирдей кам көрүүнү тең бөлүп алуусу керек. Байкаганыңардай, балалуу болуу чечимин кабыл алуу үчүн көптөгөн жагдайларды эске алыш керек. Бул бир гана жетилгендик эмес, мүмкүнчүлүктүн болуу маселеси. Баланы багууга каржылык мүмкүнчүлүк барбы? Аны тарбиялоого жана кам көрүүгө убакыт барбы? Сиздин окууңузга же карьераңызга тоскоол болбойбу? Кимдин жардамына ишенсеңиз болот? Баланын төрөлүшүн пландоодо болочок ата-энелер өзүнө төмөнкү суроолорду бериш керек. Билимиңизди улантууну пландайсызбы? Жумушуңузду жана карьераңызды кандай нукта алып барасыз? Кирешеңиздин туруктуулугу ишенимдүүбү?
Үйүңүздө бала үчүн ыңгайлуу шарт түзүлгөнбү? Ата энеңиз балалуу болушуңузду кандай кабыл алат? Алар сизге жардам бере алышабы? Балаңыздын өмүрү жана ден соолугу үчүн жоопкерчиликти алууга даярсызбы? Балаңыздын муктаждыктарын өзүңүздүкүнөн жогору коюуга даярсызбы? Балаңыз үчүн жашооңузду өзгөртө аласызбы? Адамдар ар түрдүүчө ата эне болушат. Кээси үйлөнгөндө же турмушка чыккандан кийин эле башкалары балалуу болууну окуусун аяктаганга, жакшы жумуш тапканга же турак жай маселесин чечкенге чейин калтырышат. Дагы бирөөлөр көп балалуу болушат, а кээ бир түгөйлөр дароо эле кош бойлуу болуп балалуу боло алышпайт. Айрым себептерден улам кээ бир түгөйлөр ата эне боло алышпайт. Ошондуктан боюна бүтүрүү, төрөө үчүн репродуктивдик технологияларды колдонушат. Ал эми кээ бир жуптар бала багып алышат. Эңсеп күткөн баланы жарык дүйнөгө келиши ата эне, чоң апа, чоң ата жана жакын туугандар үчүн бул чоң бакыт. Үй бүлө баланын төрөлүүсүнө даяр болуусу, аны чыдамсыздык менен күтүүсү үчүн көпчүлүк факторлорду дал келүүсү зарыл. Буга үй бүлөнү пландоо жардам берет. Тагыраагы бойго бүтүүнү жана баланын төрөлүүсүн пландоо. Баланын жана ата эненин бактысы үчүн маанилүү факторлордун бири эненин ден соолугу. Аны сактоо жана кам көрүү үчүн дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму төрөттөн кийин тыныгууну жана кийинки баланы эң азы 2-3 жылдан кийин пландоону сунуштайт. Бул убакыт бойго бүтүү жана төрөттөн кийин эненин ден соолугу калыбына келүүсү үчүн керек. Андан сырткары бул убакыт ата эненин балдарына жана бири-бирине көбүрөөк убакыт көңүл буруусуна да мүмкүнчүлүк берет. Ошол эле учурда бул убакыт аралыгында жубайлар өзүн өзү өнүктүрүү менен алектенсе болот. Мисалы, жаңы билимге ээ болуу, жумушуна көңүл буруу жана карьералык өсүшкө. Бул бир эле айымдарга эмес, мырзаларга да тиешелүү, анткени алар балдарга чогуу кам көрүшөт. Ошондуктан качан жана канча балалуу болуу чечимин жубайлар чогуу кабыл алышы керек. Ошол эле учурда экөө тең балалуу болгусу келбесе, күтүүсүздөн бойго бүтүүдөн сактанышы керек. Мындай чечимдерди кабыл алуу мырзанын жана айымдын укугу жана жоопкерчилиги. Бул маселеде бири-бирине басым, кысым көрсөтүүнүн кереги жок. Себеби үй бүлөлүк бакыт бири-бирин түшүнүүдө жана тандоо укугунун болуусунда. Балалуу болууну пландоодон мурда келечектеги ата энелер дарыгерлер менен кеңешип бир катар текшерүүдөн өтүүсү керек. Бул бойго бүтүүдө жана баланын төрөлүүсүндө тоскоолдук жараткан оорулардын алдын алуу үчүн жүргүзүлөт. Эгерде жубайлар балалуу болууга даяр эмес болсо, эмне кылуу керек? Мындай учурда контрацепциянын жардамы менен бойго бүтүрүүнүн алдын алуу тууралуу ойлонуп көрсө болот. Дарыгер менен чогуу түзүлгөн контрацепциянын заманбап методдору пландалбаган бойго бүтүүнү алдын алат жана айымдын организмине да зыяны жок. Аборт олуттуу кесепетке алып келиши мүмкүн. Ал эми алардан айырмаланып, бойго бүтүүнү жасалма токтотуу, аборт, айымдардын ден соолугуна залакасын тийгизип, анын келечекте эне болуу мүмкүнчүлүгүн чектеп коюусу мүмкүн. Өзгөчө бул өткөл курактагы бойдон алдырууга тиешелүү. Аларда кан сороо, инфекциянын өрчүшүнүн ыктымалдуулугу жогору. Ага кошумча айыздын бузулуусуна жана тукумсуздукка алып келүүсү мүмкүн. Андан сырткары, биринчи жана эрте жаштагы аборт олуттуу психологиялык травмага себеп болушу мүмкүн. Албетте, бойдон алдыруу аборт контрацепциянын методу болуп эсептелбейт. Сиз презерватив жана бойго бүтүрбөөчү дарылар тууралуу уксаңыз керек. Контрацепциянын дагы кандай методдору бар? Бул тууралуу видеого көңүл буруңуздар. Контрацептивдер эмнеге керек экендигин баары билет. Бирок сага кайсынысы туура келерин кантип аныктоого болот? Факт. Көптөгөн жугуштуу оорулардан бир гана эски эле презерватив гана коргоп кала алат. Демек, жыныстык катнашта бул керектүү нерсени сөзсүз пайдалануу зарыл. Бирок мындан башка да контрацептивдик каражаттар бар. Алардын кайсынысына ишенүүгө болорун кантип билүүгө болот? Контрацепциянын ар түрдүү методдорунун натыйжалуулугун баалоо үчүн Перлдин индексин пайдаланышат. Перлдин индекси бул жыл ичинде контрацепциянын бир гана жолун пайдаланган 100 аялдын кош бойлуу болгон жалпы суммасынын санын билдирет. Индекс боюнча сан канчалык төмөн болсо, метод ошончолук ишенимдүү. Эгерде мисалы 1,5 жылга чейин бир эле ыкма менен сактанган 100 кыздын ичинен 6-10 боюна бүткөн болсо, мындай учурда Перлдин индекси бул метод үчүн 4кө барабар.
Азыр презервативдер эмес, аралдык контрацептивдер бойго бүтүрбөөчү таблеткалар алдыда баратат. Алардын Pearl индекси 1ден азыраак. Ал эми презервативде бул индекс 2ден 3,5 чейин. Аралдык контрацептивдерде эстроген жана гестаген синтетикалык гормондору аялдын организминин жыныстык бездердин ишин жөнгө салган гонадотропиндердин иштелип чыгышын азайтат. Мына ушинтип бойго бүтүрбөөчү таблеткалар овуляцияны токтотуп, жумуртка клеткасынын жетилүүсүнө жана бошошуна жолтоо болот. Ушундай эле принцип менен гормоналдык пластыр жана тегерекче сыяктуу бир канча контрацептивдер аракет кылышат. Алар керек болсо ыңгайлуу да болушат. Себеби таблетканы күн сайын ичиш керек. Пластырды бир жумада бир жолу алмаштыруу, ал эми тегерекчени бир айда бир жолу эле бекитет. Эң башкысы, тигил же бул гормоналдык контрацептивдердин түрүн дарыгер гана сапаттуу тандай аларын унутпашыбыз керек. Гормондор менен өз алдынча тажрыйба жүргүзүү өмүргө зыян. Биринчиден, алар ишке ашпай калышы мүмкүн. Экинчиден, ден соолукка зыян болушу мүмкүн. Гормоналдык контрацептивдерден сырткары анча натыйжалуу эмес контрацепциялардан башка каражаттары да бар. Мисалы, кыздын чурайындагы сперматозоидтерди жок кылган вагиналдык шамдар, таблеткалар, кремдер. Телекке каршы спермициддер дайыма эле иштелип чыкпайт. Спермицидаларды колдонгон ар бир 5-чи же болбосо 4-чү аялдын боюна бүтүп калуу коркунучу бар. Же календардык ыкма. Ал боюнча бышып, жетилген жумуртка клеткасы жумурткадан чыгып, бойго бүтүү мүмкүнчүлүгү жогору болгон күндөрү жыныстык катнашта болбоо керек. Кыйынчылыгы бул күндөрдү көзөмөлдөө кыйынга тургандыгында. Эң аз дегенде бир нече ай катары менен күн сайын базалык температураны ченеп туруу керек. Овуляция учурунда ал күтүүсүз түрдө жогорулайт. Кыскасы, халтура кыла албайсың. Мындай табигый методдун Pearl индекси 40ка чейин. Эгер кыздын этек кирнини цикли туруктуу болбосо, бул метод ишенимсиз. Чындыгында прогресс ордунда турбайт. Мисалы, 2 жыл мурун андрон коллайдериндеги бозон Хиггсти издөө менен алектенген физик Элиза Берклунд смартфон үчүн атайын тиркеме иштеп чыгарган. Ал календардык ыкма менен өзүнүн организмине байкоо жүргүзүүнү жеңилдетет жана анын натыйжалуулугун көбөйтөт. Элиза физикадагы элементардык бөлүктөрүнүн маалыматтарынын чоң көлөмүн талдоого алуу үчүн керектүү болгон татаал статистикалык алгоритмдерди колдонуп, аларды олуттуу күндөрдүн эсеби үчүн пайдаланган. Бул абдан жакшы. Бирок мындай контрацепциянын методу жаш кыздарга туура келбейт, анткени алардын циклы аягына чейин калыптана элек. Албетте, вазектомия, урук чыгаруучу түтүктөрдү байлоо же стерилизация, матка трубаларын байлоо жасаса болот. Бул чындыгында ишенимдүү. Бирок мындай метод үмүтүн үзгөн, жаш эмес жана көп балалуу аялдар үчүн, себеби эми артка кайтууга мүмкүн эмес. Ар бир бала аны каалап жана күткөн ата-энелүү болууга акылуу. Эч кайда шашууга болбойт. Контрацептив тандоого жоопкерчиликтүү мамиле жасоо керек жана бул жөнүндө экөө тең кам көрүүгө милдеттүү. Байкаганыңыздай, контрацепциянын түрлөрү көп. Гормоналдык контрацептивдер пландалбаган бойго бүтүүдөн коргоочу эң ишенимдүү каражаттар. Алардын кээ биринин тескери таасири бар. Албетте, бул баарына эле туура келбейт. Ошондуктан муну дарыгер гинеколог анализдик текшерүүдөн кийин гана тандап бере алат. Гормоналдык контрацептивдер жыныстык жол менен жугуучу инфекциялардан сактабоосун эске алуу керек. Бул учурда бир гана презерватив жардам берет. Презерватив дарыгердин көрсөтмөсү жок эле сатылат. Эч кандай каршы көрсөтмөсү жок. Колдонууда ыңгайлуу жана жөнөкөй. Бирок инструкциясына карап туура колдонуу керек. Аларды бөлмө температурасында караңгы жерде сактоо керек. Презервативке зыян келбөөсү үчүн сумкада жана чөнтөктө ачкыч сыяктуу буюмдар менен чогуу алып жүрбөш керек. Туура эмес сакталган жана колдонулган презерватив жыртылып калышы мүмкүн. Бардыгынан ишенимдүүсү 2 эселенген контрацепция методу болуп эсептелинет. Бул учурда кыз гормоналдык таблеткаларды ичсе, жигит ВИЧ сыяктуу жыныстык катнаш аркылуу жуккан инфекциялардан коргонуу максатында презерватив колдонушу керек. Пландалбаган бойго бүтүүдөн жана жыныстык жол менен жуккан инфекциялардан 100% коргонуу үчүн жыныстык катнаштан толугу менен баш тартуу керек. Бул алардын мамилесин бекемдигин текшерүүгө да мүмкүндүк берет. Жыныстык катнашта пландалбаган бойго бүтүү жана инфекциялык ооруларды жуктуруп албоо үчүн коргонуу маанилүү. Мындай коргонуунун эң жакшы каражаты презерватив. Эгерде презерватив колдонуудан чыгып калса же кыз зордуктоого туш болсо, тез жардам берүүчү контрацепцияны колдонууга болот.
Тез жардам берүүчү контрацепция 72 саатка чейин таасир болот. Бул корголбогон жыныстык катнаштан кийин алгач 3 күн 72 саат аралыгында ичилүүчү гормоналдык атайын таблеткалар. Тез жардам берүүчү контрацепциянын таасир берүү принциби организмге гормоналдык сокку, ал бойго бүтүүдөн сактаса да, айыздын бузулушуна жана башка ыңгайсыздыктарга алып келет. Ошондуктан бул таблеткаларды зарыл болгон учурда гана колдонуп, контрацепциянын негизги методу катары карабоо керек. Сатып алуудан мурда препараттын терс таасир берүүчү белгилерин да окуп коюу кажет. Ден соолукка зыян болбошу үчүн дарыгер менен кеңешүү сунушталат. Тез жардам берүүчү контрацепция жыныстык катнаш аркылуу жугуучу инфекциялардан сактабайт. Ишенбеген адам менен жыныстык катнашка баргандан соң ВИЧ сыяктуу инфекцияларга тест жасатуу керек. Кээ бири кыздын гана боюна болгону үчүн кыз гана сактанышы керек деп ойлошот. Бирок бул андай эмес. Бойго бүтүүдөн жана жыныстык инфекциялардан сактануу бири-бирин сүйгөн эки адамдын тең жоопкерчилиги. Сактануунун кажети жок деп ойлогон өнөктөш менен мамиле курбаш керек. Бойго бүтүү жана инфекция жуктуруу биринчи жолку жыныстык катнашта эле болуусу мүмкүн. Ошондуктан балалуу болгусу келбеген жана текшерүүдөн өтпөгөн ар бир жуптун жыныстык катнашында контрацепция болуусу керек. Ал эми азыр бул сабактагы маалыматтарды канчалык деңгээлде эсте сактап калганыңарды текшерип көрөлү. Биринчи, контрацепциянын эффективдүүлүгү. Буль шкаласы боюнча, Перл индекси боюнча, Брадис таблицасы боюнча. Пландалбаган бойго бүтүүдөн сактануунун эң жогорку деңгээли спермицид, календардык метод, бойго бүтүрбөөчү таблеткалар. Үчүнчү, бир эле учурда бойго бүтүүдөн жана инфекция жуктуруудан коргогон каражат. Тез жардам берүүчү контрацепция, презерватив, бойго бүтүрбөөчү таблеткалар. Төртүнчү, контрацепция тууралуу ким ойлонуусу керек? Айымдар, мырзалар, экөө тең. Бешинчи, үй бүлөнү пландоо. Турак жайды жакшыртуу мүмкүнчүлүгү, ата-эне каалаган учурда баланын төрөлүүсү, айымдын ден соолугун сактоо, үй бүлөлүк бюджеттин эффективдүү бөлүштүрүлүшү. Баланын төрөлүүсү ата-эне даяр болгон жана чыдамсыздык менен күткөнгө гана кубаныч тартуулайт. Ошондуктан балалуу болуу чечими биргеликте акыл менен кабыл алынышы керек. Бүгүн сиздер үй бүлөнү пландоо, контрацепциянын маанилүүлүгү жана жоопкерчилиги тууралуу билдиңиздер. Камкор ата-эне болуп, бактылуу балдарды тарбиялаарыңарга ишенем. Жакындарыңыз жана досторуңуз менен келечектеги үй бүлөңүз тууралуу талкууласаңыз болот. Ал эми мен сиздер менен коштошом.